Пирог жасасам эле көтөрүлбөй ичи пышпай калат деген айымдар сиздер менен өзүм жасап жүргөн ушундай пактадай жумшак болгон пирогдун рецепти менен бөлүшөмүн. Үй бүлөдө көпчүлүк болсоңуздар дагы аябай берекелүү чоң алгач идишибизге 4 жумуртканы салып, сахардан салып, аппак масса болгучакта аралаштырабыз. Андан соң 1 литр айраныбызды куябыз. Айран болбосо йогурт колдонсоңуздар дагы аябай сонун болот. 1 аш кашык содага жарым кашык уксусту куюп кайситип алабыз жана жумурткалуу массабызга салабыз. Соданы салгандан кийин массабыз бир аз көтөрүлөт. Андан соң суу майдан куюп аралаштырабыз. Сахарды сөзсүз эригиче аралаштырыңыз, болбосо пирогубуз жакшы көтөрүлбөй калат. Электен өткөрүлгөн унубузду 2-3 бөлүккө бөлүп салабыз. Ушундай коюу масса болот. Бизди бир аз майлап орточо градуста 30-40 мүнөттө бышырып алабыз. Ар кимдин духовкасынын градусу ар кандай, ошондуктан духовкаңыздын градусун билип алганыңыз оң. Калыбыңызга жараша бетине жаңгак, мейис кошсоңуздар да болот. Мен болсо 150 градуста 30-40 мүнөттө бышырып алдым. Бул видеону пирогго окшобой турган жакыныңыз менен бөлүшүп, лайк баса кетиңиз. Сиздер менен болгон Айжамал.